Тоң райондук ветеринардык башкармалыгынын маалыматы боюнча райондо 46 000 бодо мал, 26 000ге жакын жылкы жана 180 000 майда мал бар. Көпчүлүк учурда мал ээлери өздөрүнүн жандыктарын жайыттарга көзөмөлсүз чыгарууда. Тилекке каршы малдар талаадаган эмес, автожолдорго көзөмөлсүз чыгышат. Ушундан улам малдын катышуусу менен болгон жол кырсыктары өзгөчө түнкү мезгилде орун алып келүүдө. Түнкү жүрүп жаткан ээси жок малдарга лента байлап, жанагы чиптерин текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Муну колго алабыз, ошону менен бирге эле жолдун бойлоруна жанагы жазуулар илинип, бүгүнкү күндө жанагы отражающий материалдар менен жаздырып атабыз. Кудай буйруса эртең жолго баардыгы илинет. Бул боюнча бүгүнкү күндө катуу иш жүргүзүп атабыз. Тоң районунда бүгүн өзүбүз райондук администрация баардык служба биргеликте иш чараны уюшуп, ошонун алдында бүгүн эл менен туура түшүндүрүүгө аракет кылып жатабыз. Малдын катышуусунда жол кырсыктарын алдын алуу максатында жана ошондой эле мал урурлукка бөгөт коюу максатында ички иштер башкармалыгы менен биргеликте мобилдик топтор түзүлүп, рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тоң район аймагында 3 мобилдик топ түзүлгөн бүгүнкү күндө. Ветеринардык кызматтын кызматкерлери, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана ошондой эле айыл өкмөттүн адистери чогуу биргеликте иш жүргүзүп жатышат бүгүнкү күндө. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан чабандарга мал жандыктарын күндүз жана түнкүсүн кароосуз калтырбай, автожолдордон алысыраак кайтаруусу байма-бай эскертилип келет. Аны менен бирге район боюнча мал жандыктарга жарык берүүчү ленталарды байлоо иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү бийликтин буйруктарына баш ийип, жылкыларды камап, кечкисин үйдөн чыгарбай, жол жээктен машиналардын алдына кое бербестен ушинтип короого камап багып атабыз. Азыркы учурда жылкыларга ушу лента байлап, түн ичинде көрүнүчү ошолорду байлап атабыз. Ушу айылдын тургундарына да кайрылып кетет элем. Ушу малдарды үйлөргө камап, талаага таштабай, кароосуз таштабай, малдарды үйгө баксак жакшы болот эле. Айдоочуларга өзгөчө таксисттерге мал өткөн жерден коопсуздук аралыгын, ылдамдыкты сактоо боюнча түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Ал эми малдарга тасма байлоо боюнча райондо 4 мобилдик топ иш алып барууда. Жол коопсуздугун болтуруу максатында, ошондой эле малдардын катышуусуна жол коопсуздугун болтуруу максатында күнү-түнү кызмат өтөтөбүз. Монтип малдарга лента байлатып атабыз. Эртең мененкисин кайра ушундай жергиликтүү бийлик менен ушинтип ленталарын байлап, жарык берчү ленталарды байлап кызмат өтөтөбүз. Бул иш-чара малчылардын жоопкерчилигин жогорулатып, жол кырсыктарын алдын алууга багытталды. Уюштуруучулардын айтымында түшүндүрүү иштери мындан ары дагы улантылмакчы. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.